Билмештер таймашы интеллектуалдык оюну. Билим адам үчүн соолбос булак жана түгөнгүс бакыттын ачкычы экендиги кылымдардан бери айтылып келе жаткан талашсыз чындык. Ал эми ийгиликтин башаты билимге умтулуу. Дайыма алдыга умтулуу менен билим алуу гана адамды бийик жана эркин кылат. Синхрондук котормо бөлүмүндө окуган студенттер арасында достукту чыңдоо, ынтымакты бекемдөө менен бирге билимге болгон кызыгуусун арттыруу, интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу максатында түзүлгөн Тилмечтер таймашы интеллектуалдык клубу. Клуб 2015 жылдын декабрь айында дал ушул бөлүмдүн студенти Айчүрөк Нурлан кызынын демилгеси жана Баялин Касымали уулунун жетекчилиги астында кыргызча-түркчө программасынын активдүү студенттеринен түзүлгөн. Ал эми команданын курамында ар бир программанын студентинин болушу бөлүмдө окуган студенттер арасында достуктун бекемделишине негиз болду. Жалпы 12 команданын катышуусундагы алгачкы оюн «Котормо жана котормонун тарыхы, котормочулук кесиби» аттуу темада болуп, таймаштын ар бир айда бир жолу өткөрүүгө ылайыкташтырылуусу менен кийинки айларда Манас эпосу жана котормо, география, экономика жана саясат жана кино искусствосу деген чоң темаларда өткөрүлүп, жыл аягында өткөрүлгөн финалдык таймашта Юник командасы Тилмечтер таймашы интеллектуалдык клубунун 2016 жылдагы чемпион аталды. Таймаш 2016-2017 окуу жылында да уланып, бул сезондогу таймаштар тил улуттун көзгүсү, тарых жана маданият, аял заты аруу зат, логика аттуу темаларда өткөрүлдү. Аталган сезондо чемпиондукту Нур командасы багынтты. Ал эми синхрондук котормо бөлүмүнүн ардактуу окутуучулары ар бир оюнга суроолорду түзүү менен клубка ар тараптан колдоо көрсөтүп келишти. Ошондой эле командалар эже-агайлар тарабынан сыйлуу белектерге ээ болушту. Мыкты оюн, кызыктуу көз ирмемдер, түрдүү суроолор, ар түркүн кызыктарды камтыган таймаш көпчүлүктүн купулуна толуп, 2017-2018 окуу жылында кайрадан өз ишин улантмакчы. Андыктан таймаштын 3-сезонуна катышкан бардык командалар, сиздерге ийгилик.